Дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен тааныштырабыз. Студияда Адилет Иманов. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта Президент Садыр Жапаров Ошто 750дөн ашуун адамга мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин тапшырды. Ички иштер министрлиги чет өлкөгө миграцияга кетүүдө сак болууну эскертти. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолу бир тараптуу ачылганы кабарланды. Ош шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган Асман Резиденс номер 1 турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышканын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык 8 блоктон турган 12 кабаттуу турак үйдө жалпы 543 батир бар. Жер астындагы унаа токтотуучу жай, балдар аянтчасы, коммерциялык жайлар жана башка зарыл инфраструктуралар каралган. Ошондой эле мамлекет башчысы Кара Суу районунун Жаңарык айылында да көп кабаттуу 5 үйдү онлайн ачты. Анын биринчи этабында 225 батир тапшырылды. Жыл соңуна чейин дагы 225 батир курулуп бүтүп, ээлерине берилери кошумчаланды. Президент учурда Ош облусу боюнча 2044 батирлүү 3 турак жай комплекси, ал эми Ош шаарында 5518 батирлүү 4 турак жай комплексинин курулушу жүрүп жаткандыгын белгилеп, өлкө боюнча 82 миңден ашуун батир курулуп жатканын айтты. Эң алдымен бүгүнкү күндүн себепкерлери болгон батир ээлерин ак өргөлүү болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөөңүздөр кут болсун, үйүңүздөргө берекет болсун. Урматтуу мекендештер, өткөндө сиздердин облустун райондорундагы эл менен болгон жолугушууларда көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин бири дагы ушул үй жай көйгөйү болду эле. Андан соң менин тапшырмамдын негизинде бардык аймактарда жергиликтүү жетекчилердин эл менен жолугушууларында үйгө муктаж жарандарыбыздагы дал ушул маселени көтөрүп жатышкандыгын көрүп билип турамын. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири бул үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу деп айтып келебиз. Айткан сөзүбүз, ишибиз менен айкалышып, өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалаар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрөкаттын түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болушу үчүн шарт түзүү. Ошондой эле өлкө башчы мамлекеттик ипотекалык компания курулуштун кемчиликтери боюнча элдин сын пикирлери, сунуштарын эске алышы керектигин белгиледи. Бул тууралуу да президент Садыр Жапаров Караколдогу ипотекалык турак жайдын чатырынан суу аккан окуя боюнча айтып жатып билдирди. Президенттин айтымында курулуш иштерине көзөмөл кескин күчөтүлүп, катуу текшерүүгө алынган. Ошондой эле Садыр Жапаров көп кабаттуу үйлөрдө жашаган бардык жарандарды үйлөрүнө этият мамиле кылууга жана канализация суу түтүктөрүн таштанды менен толтурбоого чакырды. Урматтуу туугандар, үйлөрдү таза пайдалангыла. Конфуцийдин бир жакшы сөзү бар. Ал мындай дейт: ишти билген жасайт дейт. Аз билген акылды үйрөтөт дейт. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына карагылачы, кандай таамай айткан. Бүгүн биз мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгендей эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көч бара-бара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү. 5 жылдан бери салып баштадык.
жолдорду, бийик кабат үйлөр жана башка ушул сыяктууларды мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган жашка, бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат. Мен караколдогу маалыматты көрөр замат дароо териштирүүгө алдым. Видео, фото фактыларды көргөндөн кийин анан тынчып олтуруп калдым. Видеодо эмнелер гана жок эмес да. Мен ошол күнү видеону соцсетке чыгарып коеюн дедим, мына жооп кылып, ай момундай болуптур, ушундай кылбагыла деп. Бирок памперстен баштап толгон токой уяттуу нерселер бар экен да. Чыгаргандан уялдым да. Анан болбосо мен ошол видеону көргөндө мен дагы мамлекеттик ипотекалык компанияны баш кылып, куруучуларды төш кылып, катуу бир жазалайын деп калдым эле. Бирок аларда күнөө жок экен. Албетте курулуштун кемчиликтери, элдин сын пикирлери, сунуштары да сөзсүз каралат. Курулуштардын кемчиликтери болсо толукталат. Муну мамлекеттик ипотекалык компания эске алып коюшуңар керек. Буга улай президент Ош шаарын өнүктүрүү пландары менен да таанышты. Өлкө башчысына шаар чөйрөсүн модернизациялоого багытталган негизги инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлор көрсөтүлдү. Анын ичинде аянты 22 000 чарчы метрден ашык жана 5200 орунга лайыкталган көп функционалдуу спорттук арена бар. Ош шаарынын мэрі Жанарбек Акаев белгилегендей, аянт жаштар үчүн спорттук жана маданий иш-чараларды өткөрүүчү жайга айланат. Мындан тышкары туристтерге жана кол өнөрчүлөргө багытталган этно-тарыхый комплексти куруу пландалууда. Анын аймагында парк жана тарыхый маданий зоналар, соода аянтчалары жайгашат. Ошондой эле эл аралык франшизалар боюнча иштеген мейманканаларды жана мектептердин филиалдарын куруу иштерин баштоо пландалууда. Оштун мэри бул долбоорлор заманбап жана инвестициялык жактан жагымдуу имидж түзүп, каланын архитектуралык эстетикалык көрүнүшүн өзгөртөрүн баса белгиледи. Сунушталган долбоорлор менен таанышып чыккан соң президент Садыр Жапаров аткарылып жаткан иштерди сапатына жана тартылган инвестицияларды натыйжалуу пайдаланууга артыкчылыктуу көңүл бурууну тапшырды. Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында курулуш иштери башталды. Бул тууралуу курулуш министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, долбоор Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып, турукташтыруу фондунан каржыланууда. Министр Нурдан Орунтаев объектидеги иштердин алгачкы этабы менен таанышты. Ал объект олимпиадалык талаптарга лайык курулуп жаткандыктан, курулуш иштеринин сапатын жогорку деңгээлде камсыз кылуу зарылдыгын белгилеп, тиешелүү тапшырмаларды берди. 70 жылдык тарыхы бар спорт академиясында Союз мезгилинен кийин пайдаланылбай калган бассейн калыбына келтирилип, үстү жабылган заманбап спорттук объектке айландырылат. Ошондой эле стадион капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Долбоордун алкагында окуу корпустары, аудиториялар, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, санитардык техникалык жайлар курулуп, аймак көрктөндүрүлөт жана заманбап инженердик коммуникациялар тартылат. Белгилей кетсек, учурда эски имараттарды бузуу иштери жүрүүдө. Ошондой эле Нурдан Орунтаев Бишкекте салынып жаткан Алтай шаарчасынын курулушун текшергенин маалымат кызматы кабарлады. Иш сапардын жүрүшүндө министр курулуштун сапатын күчөтүүнү жана графиктин так аткарылышын күн сайын көзөмөлдөөнү тапшырды. Ошондой эле батирлерди сатуу курулушу активдүү жүрүп жаткан блоктордо гана жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Учурда объектиде дренаждык системаларды орноттуу иштери аяктап, пайдубалдарды бекемдөө иштери жүрүүдө. Белгилей кетсек, Алтай шаарчасы 234 гектар аянттагы ири долбоор болуп, анда 5 кабаттуу 1551 үй жана болжол менен 34 000 батир курулуу пландалган. Долбоордун алкагында мектеп, балабакча, оорукана жана башка социалдык объектилер да каралган. Ысык-Көл районунун Булан Сөгөтү айылында сел жүргөн аймакта издөө куткаруу иштеринин жүрүшүндө дайынсыз болуп жаткан 15 жашар өспүрүмдүн сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде, куткаруучулар тарабынан өспүрүмдүн кайда экендиги бүгүн түндө саат 3-4 чамасында аныкталган. Кийин сөөк казылып алынып, тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү үчүн милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген.
Эскерте кетсек, 5-июнда Ысык көлдөн балыкчы Ананьева Каракол жолунда сел жүрүп, бир адам каза болгон. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдап, дагы бир киши изделип жатканын билдирген. Белгилеп өтсөк, 5-июнь күнү кечки саат 8 чамасында аймакта катуу жамгыр жаап сел жүргөн. Балыкчы Ананьева Каракол жолунун 92 чакырымын таш аралаш ылай каптап, ал Mercedes-Benz Sprinter, Ford Mondeo автоунааларын жана 2 эркек кишини басып калган. Куткаруу ишине жалпы 287 адам тартылып, саат 23:35 18 жаштагы уландын сөөгү табылган. Экинчи киши изделип жаткан. Сел жүргөн аймакка 50 инженердик техника тартылган. Кырсыктан кийин балыкчы Ананьева Каракол жолу эки тараптуу жабылган болчу. Тиешелүү мекемелер жолду тез арада тазалап, саат 12:52 автоунаалар кайра жүрө баштаган. Селдин калдыктарын тазалоо иши бүгүнкү күндө да уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев облуска барып, абалды жеке көзөмөлүнө алганы да кошумчаланды. Ошондой эле сел кесепеттерин жоюу иштеринен кийин Нарындагы Баетов Макмал унаа жолу кайрадан ачылды. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 6-июнда катуу жааган жаандын кесепетинен Актала районундагы Баетов Макмал унаа жолунун 14-16 чакырым аралыгында сел жүрүп, жолго зыян келтирилген. Жеринде жолду калыбына келтирүү жана сел калдыктарын тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле суунун агымын туура багыттоо жана буруу иштери аткарылууда. Учурда унаа кыймылы үчүн жол эки тараптуу ачык деп айтылат маалыматта. Бул арада түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 271 чакырымына түшкөн таш толук тазаланды. Транспорт министрлиги билдиргендей, 243-280 чакырым аралыктарына дагы таш түшүп, жеринде атайын техникалар тартылып, жолду тазалоо иштери улантылууда. Учурда бир тараптуу жол ачык, каттан бар, дагы кошумча маалымат берилет деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 4-июнда саат болжол менен 17:30 чамасында түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун 270-271 чакырым аралыгына чоң көлөмдөгү таш көчкү түшүп, жол кыймылы убактылуу жабылган. Ал арада окумуштуу Канат Абдрахматов түндүк түштүк альтернативдүү жолунда эмне себептен көчкү түшүп, таш кулоолор болуп жатканын түшүндүрдү. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы башчысы курулуш учурунда тоо тектеринен табигый эңкейиш бурчу эске алынган эмес деп эсептейт. Элестетиңиз, сиздин короңузга бир машине кум төгүштү. Эгер бул үйүндүнү дароо тегиздебей калтырып койсоңуз, ал убакыттын өтүшү менен формасын өзгөртүп, жантайыңкы боло баштайт. Кийинчерээк бул процесс токтойт, кум үйүндүсүнүн жантайышы токтогондо пайда болгон бурч табигый эңкейиш бурчу деп аталат. Эгерде кумдун ордуна бир машине шагыл алып келинсе, анда ал үйүндүнүн бурчу башкача тигирээк болот деп түшүндүрдү Абдрахматов социалдык тармактарда. Профессор такта өткөндөй, дал ушул эңкейиш бурчу урандылардын, таш кулоолордун жана көчкүлөрдүн пайда болуу ыктымалдуулугун жогорулатат. Ички иштер министрлиги чет өлкөгө жумушка кетүүнү пландап жаткан жарандарды алдамчы агенттиктердин тузагына түшүүдөн сак болууга чакырат. Мекеменин маалыматына ылайык, социалдык тармактарда оңой акча табууну сунуштаган маалыматтарды жумушка орноштуруучу компаниянын лицензиясын жана мыйзамдуу ишмердүүлүгүн алдын ала текшерүү зарыл. Иш графиги, эмгек акысы жана жашоо шарттары тууралуу толук маалымат алыңыз. Эгерде жумуш сунуштаган агенттик шектүү көрүнсө, кеңсеси жок болуп, онлайн же коомдук жайларда гана кызмат көрсөтсө, ички иштер органдарына же Бишкек жана Ош шаарларындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборлоруна кайрылыңыз деп айтылат маалыматта. Белгиленгенде, чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча мыйзамдуу агенттиктердин тизмесин Мигрант Чекит KG сайтынан текшерсе болот. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 5 айынын ичинде чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун көмөгү менен 11675 жаран мыйзамдуу түрдө жумушка орношту. Бул тууралуу эмгек министри Канат Сагынбаев ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында журналисттерге билдирди. Анын айтымында, акыркы жылдары Кыргызстандын эмгек миграциясы багытындагы географиясы кыйла кеңейди.
Учурда жарандарды уюшкан түрдө жана коопсуз ишке орноштуруу боюнча Түштүк Кореядан сырткары Улуу Британия, Словакия, Түркия сыяктуу мамлекеттер менен түзүлгөн эки тараптуу келишимдердин негизинде активдүү иш алып барылууда, деди ал. Ошондой эле Канат Сагынбаев ачык кабинет долбоорунун алкагында 10 июндан тарта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын алгачкы тобу жайкы эс алуу лагерлерине жөнөтүлөрүн билдирди. Министрдин айтымында анын ичинде оор турмуштук кырдаалда жашагандардын балдары жана майыптуулугу бар балдар бар. Бул программаны ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жыл сайын 15 миллион сом бөлүнөт деген Сагынбаев, балдардын жайкы эс алуусун уюштурууга көзөмөлдүү күчөтүүнү жана коопсуздук талаптарынын сөзсүз сакталышын камсыздоону тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Жалал Абад облусунда 1-класска онлайн каттоонун 1-этабы соңуна чыкты. Билим берүү тармагындагы санариптик кызматтын алкагында миңдеген ата-эне балдарын мектепке электрондук система аркылуу каттады. 1-этаптын жыйынтыгы кандай болду жана 2-этапта кандай мүмкүнчүлүктөр каралган? Бул суроолорго кесиптешим Нуриза Хамракулова жооп издеп көрдү. Манас шаарында 2026-2027 окуу жылына карата 1-класска 2206 окуучу катталып, жалпысынан 4000ден ашуун квота берилген. Учурда шаардын борбордук мектептериндеги орус тилдүү класстар толуп калган. Шаар боюнча 4727 квота берилген. Азыркы күндө 1-этап менен 2-этапты кошкондо 2606 окуучу катталды. Ал эми 2121 бала орун бош да балдарды кабыл алсак болот. Ал эми суроо талап номер 1 мектеп, номер 14 мектеп, ошол Манас шаарынын борбордук аянтында жайгашкан мектептердин орус тилдүү класстары бардыгы толду. Азыркы учурда 26, номер 25, номер 18 мектептерде орус классында квота бар. Ал эми борбордук бөлүгүндөгүлөрдө толук бүгүнкү күндө орус класстары толду. Ал эми кыргыз класс, кээ бир мектепте өзбек класстарыбыз да бар, аларга квота бар бүгүнкү күндө. Жалал Абад облусунда 1-класска онлайн каттоонун 1-этабы жыйынтыкталып, бул этапта 17204 бала мектепке кабыл алынган. Облустук усулдук билим берүү борборунун маалыматына ылайык, жаңы окуу жылына облус боюнча жалпысынан 39006 окуучуга квота каралган. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областы боюнча 479 билим берүүчү мектептер бар. Анын ичинен 455 мамлекеттик мектептер, 24 жеке менчик мектептер. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 24-жылдын 27 августундагы номер 519 токтомунун негизинде жалпы билим берүүчү уюмдар жөнүндө типтүү жобо кабыл алынган. Ошол типтүү жобонун негизинде мектепке окуучуларды кабыл алуу электрондук система аркылуу кабыл алынат. Билим берүү Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги тарабынан Жалал Абад областына 39 миңден ашык квота берилген. Бүгүнкү күндө бул электрондук каттоо 2 этап менен жүргүзүлдү. 1-этабы 2026 жылдын 1 апрелинен 31 майына чейин жүргүзүлдү. 1-этап аяктады. Бүгүнкү күндө 17 миңден ашык окуучу катталды. Ал эми 21800ден ашык окуучулук орун бош турат. 2-этабы 1-июндан 31 августка чейин жүргүзүлөт. Эми айрым жерлерде ата-энелер баягы убагында жетишпей катталбай калган ата-энелер бар. Айрым жерде ошондой бир наразылыктар жаралууда, бирок дагы убакыт бар. Ата-энелерге эскертип айтарым, 1-июндан 31 августка чейин атайын агартуу министрлигинин алдында сайт ачылган, мектеп Edidov KG деген. Ошол сайтка кирип, каалаган мектебине катталса болот. Ал эми онлайн каттоонун 2-этабы 1-июнда башталып, 31 августка чейин уланат. Бул этапта ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орун бар каалаган мектепти тандап, балдарын каттай алышат. Билим берүү тармагынын өкүлдөрү ата-энелерди каттоону акыркы күндөргө калтырбай, бош орундар тууралуу маалыматты алдын ала тактап алууга чакырууда. Мен Эркулова Сапаргүл, нерелеримди мектепке каттоо үчүн келдим. Түндүктө каттоого немелер бар үчүн каттай албастан азыр мен ата-энелерден доверенность алып келдим. Ошо электрондук каттоодо ошондой көйгөй жаралды? Электроникте ошондой неме болду.
Алардан доверенность алгандан кийин бул жактагы кызматкерлер аркылуу каттайт. Ушул жака неме Гароного жөнөттү, барып ушул жерде каттоо болот деди. Жок, меники буюрса чечилди. Биринчи садикте балам бүттү садикте. Биринчи мектепке которуп атам. Биринчи мектепке ошо өчүткө койгон келдим. Дүнүкө бул жака азыр бул жактар мага жардам берип атат. Өчүткө койгон. Өзүм түшүнбөй бул жака келдим. Негизи айттыңыз да жана балаңыздын эмеси чыкпай анан сомдон ошону айтсаңыз. Менин балам паспорт бул жак гражданин Кыргызстан, четтен алганбыз свидетельствосуну. Ал жактан алып, бул жака келип, учетко коюп, как положено, паспорт столго барып, ошол жерден жаан алганбыз да. Учетко коюп, азыр уже түнүктөн чыгып атат. Эми койсо болот деп атат, бирок мен ошол некотой нерсесин түшүнбөй калып атам, ошого келдим. Биринчи мектеп толуп калды дедиңиз, Эми кандай кылат биринчи мектеп толуп калды? 6 бош да жанында. 6-чы мектеп бош. Ошол жакынкы мектептер 6да бош орун болсо, ошо тегерегинде мектептерге коебуз да буну. Биринчи Аралыгы жакын эле. Кыргыз классы да, орус классы да толду. Алдар жалаң орус тилдүү мектеп. Биринчи этапка жетишпей калдыңызбы? Эми шартка байланыштуу ушундай болуп калдым, түшүнбөдүм да эми. Өзүм окугандай эле мурдагыдай эле элестеткенбиз, эми азыр полный электронный жанагындай болуп калып атат да, ошо. Биринчи мектеп болсо 6-чы мектепке беребиз, жакын элебиз. Эми билбейм, көрөбүз. Шартка карайбыз да, жакын өзү жанында да, мына биринчи мектеп. Ошонун жанында жашайм. Если ошол жер болсо жакшы болмок эле, если вдруг өчүрүп болуп калса. Анын жанында 3-чү мектеп да бар. Жанында эле. Аралыгы канча километр? Километр деле чыкпайт эми. 500-600 метр да, ошол мектепте бар. 3 болсо 3, 6 болсо 6 көрөбүз эми. Кайсы бош болсо, бош орун болсо ошол жака. Бул этапта ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орун бар мектептерге балдарын каттай алышат. Бул үчүн алгач бир мектеп чекит, Edu Chekit, Gov Chekit KG сайтына кирип, ата-эне же мыйзамдуу өкүл катары катталыңыз. Андан соң жеке кабинетке кирип, өтүнмө берүү баскычын басыңыз. Мектепти жана окутуу тилин тандап, арызды ырастаңыз. Ошентип сиз тез, ыңгайлуу жана ашыкча түйшүксүз балаңызды каттай аласыз. Бул электрондук система ата-энелерге мектепке барбастан, кезек күтпөстөн онлайн каттоого мүмкүнчүлүк берет. Белгилей кетсек, Кыргызстан боюнча 2,5 миңге жакын мектеп бар. Анда 80 миңден ашуун мугалим эмгектенип, 1 миллиондон ашык окуучу билим алат. Онлайн каттоонун экинчи этабы август айынын соңуна чейин уланат. Нуриза Хамракулова, Аскар Маматисаков, 7 канал, Жалал Абад облусу. Өлкөдө жапайы жаныбарларга мыйзамсыз аңчылык кылгандар ири өлчөмдөгү айып пулга жыгылат. Бул тууралуу экология министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, кызыл китепке кирген жаныбарларды аткандар үчүн 2 миллион сомго чейин айып пул каралган. Тагыраагы илбир саткандарга 2 миллион сом, аркар кулжа, марал, күрөң аюу жана жейрен аткандарга 1,5 миллион сом жана кызыл карышкыр, мадыл жана сүлөөсүн аткандарга 50 миң сом айып салынат. Министрлик жарандарды мыйзамсыз аңчылык фактыларына күбө болсо, дароо 108 кыска номерине чалып, купуя маалымат берүүнү өтүнөт. Бул арада Айыл чарба министрлигинин 1210 кыска байланыш номери иштеп баштады. Министрлик билдиргендей, бирдиктүү кол борбор аркылуу жарандар мамлекеттик колдоо программалары боюнча ыкчам маалымат, жеңилдетилген насыялар, субсидиялар жана айыл чарба техникаларын лизингке алуу боюнча кеңеш ала алат. Ошондой эле 1210 номери аркылуу ирригация, өсүмдүктөрдү коргоо, ветеринария, асыл тукум чарбачылыгы, продукцияны кайра иштетүү, сертификациялоо жана экспорт маселелери боюнча да маалымат берилет. Чалуулар өлкөнүн бардык аймактарынан жеткиликтүү, кайрылуулар иш күндөрү саат 9:00дөн 18:00гө чейин кабыл алынат деп айтылат маалыматта. ФИФАнын тарыхындагы эң ири турнир боло турган дүйнө чемпионаты 11 июнда башталат. Биринчи жолу 48 улуттук команда титул үчүн ат салышат жана беттештерди 3 өлкө – Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексика өткөрөт. Дүйнө чемпионаты 1 айдан ашык убакытка созулуп, жеңүүчү 19 июлда MetLife стадионунда аныкталат. Белгилей кетсек, 1930 жылы биринчи дүйнө чемпионатына 13 команда катышкан болсо, азыр бул сан 48ге чейин көбөйдү.
Беттештердин саны да тарыхый рекордко жетти. Күйөрмандарды 104 беттеш күтүп турат. Дүйнөлүк чемпионаттын беттештери 3 өлкөнүн 16 стадионунда өтөт. АКШ оюндардын көпчүлүгүн Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Даллас жана Атланта сыяктуу 11 жерде өткөрөт. Мексикада беттештер Мехико шаарындагы атактуу Ацтека стадионунда, ошондой эле Гвадалахара жана Монтеррейде өтөт. Канада биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатты Торонто жана Ванкувердеги стадиондордо өткөрөт. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан Филиппиндин Минданао аралынын жээгинде очогунда күчү 8,1 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, жер титирөөдөн кийинки 2 сааттын ичинде кеминде 11 авторшок катталган. Жер титирөөнүн очогу 679 000 калкы бар Генерал Сантос шаарынан 58 чакырым алыстыкта жайгашкан. Учурда 3 адам каза болгону маалымдалды. Ошондой эле жергиликтүү маалымат каражаттары бир нече имарат урап түшкөндүгүн жазышууда. Филиппиндин жарандык авиация башкармалыгы Генерал Сантос эл аралык аэропорту өз ишин убактылуу токтотконун маалымдады. Өлкөнүн президенти Фердинанд Маркос цунами коркунучу жарыяланганына байланыштуу Минданао аралынын тургундарын коопсуздук максатында бийик жерлерге көчүүгө чакырды. Улуу Британия бийлиги 16 жашка толо элек балдар үчүн зыяндуу делген онлайн платформаларды колдонууга тыюу салууну пландоодо. Бул тууралуу Times гезитине шилтеме берүү менен эл аралык басылмалар маалымат таратууда. Өлкө жетекчилиги мындай чечимди интернеттин айынан балдарынан айрылган ата-энелердин пикирин угуу менен жана өткөн жылдын декабрь айында ушундай эле тыюу салууну киргизген Австралиянын тажрыйбасын эске алуу менен кабыл алган. Лондондун бийлиги өспүрүмдөрдүн коопсуздугу үчүн ири технологиялык компаниялардын каршылыгынан коркпостугун билдирүүдө. Социалдык тармактардын жаштардын психологиясына тийгизген терс таасиринен улам, Улуу Британияда балдар үчүн интернетке кирүү убактысын чектөө маселеси да каралууда. Учурда өлкөдө иштеп жаткан интернет коопсуздугу жөнүндө мыйзам социалдык тармактардын кожоюндарын балдарды зыяндуу интернеттен коргоого милдеттендирет. Белгилей кетсек, мындай чектөөлөрдү киргизүүнү Франция, Дания, Польша жана Греция сыяктуу бир катар Европа мамлекеттери да карап жатышат. Апта башы мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Ушул жана башка кабарларды 7 каналдын сайтына жана социалдык тармактагы баракчаларынан да тапсаңыздар болот. Бизде азырынча ага тыюу салына элек. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.